Кылымдаган жылдардан бери тарыхы кенен көкбөрү оюну кыргыз баласынын кан жанына сүңгүп сиңген, улуттук колоритибизди алып жүргөн оюндардын бири. Учурда бул улуттук оюнду кайрадан жандандырып, өркүндөтүү кийинки муун урпактарыбыздын милдетине айланып бара жаткан сайт. Ысык көл районунун Сарыкамыш айылында көкбөрү оюну уюштурулуп, анын бет ачар азем өткөрүлдү. Атын мен айтып бүт албайм, ары жакта толо жаштары, булар бар кезде. Көкбөрү оюну мындай ар бир адамдын патриоттук сезимин, адреналин, мындай бир жүрөктөн бир башкача сезимдерди ойгото турчу оюндардын эң биринчиде турган оюндары. Ошол себептен бул оюнду шылтоолоп, ушу бүгүнкү күндө Торайгыр айыл аймагынын Сарыкамыш айылынын тургундары, жаштары ушул оюнду уюштуруп, ушул оюнду шылтоо кылып, биздин элибизде деги эле жер жүзүндө болуп өткөн апаттан кийинки мындай бир элди чогултуп, ынтымакка чакырып, ушул оюнда бири-бирин таанып, ушул келечекте ушул биздин мына бул жерде бөөктөрүбүз жүрөт, балдарыбыз жүрөт, ага тууган, бир туугандар, ата-бабаларыбыздан өтө жүрөт бул жерде. Келечекте ушул оюндун аркасы менен таанышып, биримдикте бир жакшы бир жетишкендиктердин үстүндө иш алып баруу үчүн бул оюндун келечеги, жыйынтыгы деп эсептесе болот. Оюнчулардын жана уюштуруучулардын максаты унутта калып бара жаткан кыргыздын көөнөрбөс байлыгын ар бир улан кыздын көкүрөгүнө туйдуруу. Көкбөрү оюнунун эрежелери, шарттары, ат үстүндө ойноо бул өзүнчө багыттагы философиясы менен өзгөчөлүгү бар экенин адистер айтышат. Оюн эми баягы жакшы деңгээлде өткөрүлүп атышат балдар. Уюштуруу тобу жакшы. Ана ар бир команда менен беттешүү ар бирине жакшы болот. Баягы райондун деңгээлинде болбосо дагы жакшы, аябай катуу болот. Ал эми мындай оюндун жаш муундар арасында өрчүшү өтө чоң ийгилик жана жаратмандык. Мындан ары дагы бат-баттан көкбөрү оюну жүрүп, кызыгуучулар арбып турса, бул оюндун келечеги, тарыхы дагы да болсо кенен болорун тургундар билдиришти. Өз убагында жаш кезинде ойноп жүргөн байкелерибизге да рахмат. Ар бир Сарыкамыштын байкелерибиз, аталарыбыз колдоо көрсөтүп атышат. Ошолордун колдоосу менен ушул казандын ачылышы болуп атат. Баарыңыз ошол баарына ден соолук каалайм. Байгеси болсо бул жерден ар бир командадан взнос 1000 сомдон чыгарышып, ошондой эле ошол 3 местага бөлүнөт. Ошол акча 10 команданын акчасы 3кө бөлүнөт, биринчи, экинчи, үчүнчү местага. Ошондой эле Сарыкамыш айылынын ушу көкбөрүнүн атынан бир козу байгесине. Ошондой эле грамоталар, мактоо баракчалар, баал сыйлыктары менен сыйланышат. Көкбөрү федерациясынын жетекчилери Кыргызстандын ар бир айыл аймактарында мындай иш-чараларды өткөрүп келишкен жана дагы улантыла бермекчи. Кыргыздын атын таанытып, руханий жан дүйнөбүздү маданият жана спорт тармагы менен байытып, өркүндөтүү маанилүү экенин уюштуруучулар билдиришет. Нуржан Дөөткулова, Талбек Саманчиев, Талай Эргешев, Ысык көлү маалымат программасы үчүн Ысык көл районунан.